Таңдың кереметі соның жаңа салынған жол. Кеше Қалышта сабағында соның сөздерді айтты. Тайм менеджмент бойынша кейбіреулер Европа оқымышты сантиптер, теге мынтиптер деп бір дарат эмне екенін білбегендер бізден эле маданиятты, бізден эле илим билимди уурдап алып, оккупанттар бір акыл үйрөткүсү бар да, бирок алар өздөрүнүн сөзсүз бір кызыкчылыгын камтып кетет. Тазасын, чын эле жан дүйнөгө, жашооңо бір пайда бере турганын тек қана таза ислам дининен гана ала аласыз. Тайм менеджмент боюнча дагы дал ошондой. Адам затынын тарыхы боюнча орто кылымды окуганда мектепте деле эми алар сөзсүз өздөрүн бир актап, бир сонун кылып көрсөтөт, бирок чын-чынына келип таза тарыхты карай турган болсок, Европанын оккупанттардын орто кылымда караңгылык доору болгон. Ушунчалык жапайчылыкка түшкөн. Ошол учурда исламдын алтын доору болуп турган. Бүт илим, алгебра, химия, астрономия, бүт. Ошол эле жанагы азыр самолетко колдоно турган, ошол эле телефонго, камерага колдоно турган бүт фундаменттин баарын ислам аалымдары коюп берген. Кийин аларды өлтүрүп, кырып, тазалап, илимдерин өздөрүнө өткөрүп, анан алар Нобель сыйлыгын алып, ушундай бир учур болду да. Анан ошондой мурастын ээси болгон, ошондой илимдин ээси болгон ислам ааламы эмне үчүн мындай бир кордолуп, чүнчүп калды десеңиздер, жөөттөрдүн кылымдап, ал Куранда да келет, кылымдап идеология менен, руханият менен күрөшүп, ынтымакты ыдыратып, сен кыргызсың, сен арабсың, сен түрксүң деп улутчулдукту күчөтүп, ошол эле учурда диний илим өзүнчө болуш керек, светтик илим өзүнчө болуш керек деп илимде мындай эки жакка бөлүп, светтик илим алгандар руханий жарды болуп, диний илим алгандар мындай бир табиятты түшүнбөгөн акыбалда бир ушундай бир алыс бечара акыбалда калдык да. Мурдагы аалымдар логика илимдерин бүт биринчиден ошол математиканы, астрономия, физика, химия ушуга окшогондорду эң биринчи жакшы окуган. Анткени дүйнөнү тааныбасаң Кудайды тааныбайсың. Ошого мектепте окуган жаштарга айтарыбыз, мектепти жакшы окугула. Мектепте окуганга жараша эле руханий окууну да. Чубак устаз мисалга мектепте алтын медаль менен бүткөн. Адабият, маданият, салт сана, нарыкты аябай жакшы билет эле. Ошонун эсебинде эле диний илимди да мыкты билип, жаратканым ар бирибиздин көкүрөгүбүзгө салып, ушундай бир сүйүктүү аалымдарыбыздын бири эле да. Башка дагы илим алып аткандар ошого басым жасаш керек. Бир эле мисалга ошол шарият илими же болбосо светтик илимди бөлбөй, өкө бир илим, өкө тең Кудайдын илими жалпы жараткан бул дүйнөгө насип кылгандан кийин баардык илим бул Алладан берилген соогу чоң илим. Мисалга аалымдар да билет, шарият илиминин соогу кандай болсо, медицина илими да дал ошондой эле чоң сооптор. Анткени шарият илими руханиятты оңдой турган, шифа бере турган болсо, медицина илими физикалык ооруларга шифа бере турган илим да. Мына ошого окшогон нерселерди билип аракет кылыш керек болот. Анан дагы кээ бир кыска ойлуулар бар. Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин ислам жок эле, ислам кече эле келбеди беле, мынча кылым болду, оңганчалык кылым болду деген бир эми кыска акылдар да. Аларга айтарыбыз, адам атадан бери жалгыз Кудайлык бар. Бирок эрежелери, сыйынуулары башка болгон, бирок баарынын сыйынуулардын негизинде сажда болгон. Жерге башын ийүү. Ошол эле ыйык китептер бар. Торат, Инжил, Забур, Куран. Мына ошол ыйык китептерди дагы данышман кыргыз элим окуган. Анткени Мухаммед пайгамбарыбызга чейин дагы кыргыздын тарыхы болгон. Ага чейин да кыргыз тамга тааныган. Ыйык китептерди окуган. Тазасын. Кийин бурмаланганда ошол Европанын караңгылык доору эмнеден чыкты? Библия бурмалангандан кийин алардын караңгылык доору келди. Алар бүт жапайчылыктын туу чокусуна жеткен учур болгон. Европа ошол өзүн актоо үчүн тарыхтарда ушинтип айтат экен, биз ошол орто кылымда ушундай бир караңгычылыкка түштүк диндин айынан. Кийин ошо динден баш тарткандан кийин биз өнүгүүнү баштадык дейт, андай эмес. Алар ошол мусулман аалымдарын оккупация кылып, аларды өлтүрүп, алардын илимдерин, билимдерин өздөрүнө жаздырып алып, анан ошону туура аны да өстүрүп кетишкен. Ал жагында калет жок. Бирок түпкүлүгүн, фундаментин ислам аалымдарынан алган. Анан алар мисалга жана динден ушундай караңгы болдук дегенин бул негизги жери ошол Библия бурмаланган учур. Троица мисалга тарых эле окусаңыздар, 100 инсан деген китепти сунуштайм. Троица кандай келип калган, Константин, Рим империясынын Константин азыр мисалга
Стамбул мурдагы Константинополдун эмне үчүн Константин болуп калган и ошол адамдын ишеними кандай эле, ошолорду изилдесеңиздер эле түшүнүктүү болот. Анан азыркы бизге кирип аткан бейөкмөт жана эмпошниктер, грубо эле айтканда саткындар, ички душмандар мына ошол нерсени таңуулайт. Европадагы динден баш тарткандайын өнүктү. Мына силерге да ушул дин каршылык кылып атат өнүгүшүңөргө, ошондуктан силер бул нерседен баш тарткыла да мынандай биздей болгула деп бир мындай бир бузукулукту тартып аткандар. А бирок биздин ислам дини бурмаланган эмес да. Алардыкы туура Библия бурмаланган, Троица кылды, дагы башка кылды. Анан попторунун баарын святой кылды. Мен мисалга церковка деле кирип чыккам. Ал жакта бүт эле жада калса сөөк кармап отурушат экен. Мурдагы өтүп кеткен эмелердин святой деп кеткен. Мына биздин эле Бишкектеги борбордук эң чоң церковь бар. Ошого эле кирсеңер бир святойнун сөөгүн кармап отурушат экен ошол жакта. Ошондой бир эми одоно бузукулар да. Анан Куран түшүп туруп бул кыяматка чейин Алланын аты менен бурмаланбайт. Рим боюнча Константинополду пайгамбарыбыз эмне үчүн мактаган? Ким кайсыл падыша Константинополду алса эң мыкты падыша экен деген сыяктуу сонун хадистер бар. Неге дегенде жалпы эле адам атадан бери эле келатканда ушул Константинополдун айланасында жалгыз кудайлык ар дайым болгон. Мисалга Иса алейхисаламга чейинки келген пайгамбарыбызга ага чейинки бурмаланган ишенимге бекем кармангандар болгон. Иса алейхисалам келгенден кийин жалгыз кудайлыкты кармангандар, пайгамбарыбыз келгенге чейин ошол ишенимде болгон адамдар Константинополдо болгон. Ошондуктан да ал жердин берекеси жакшы. Ошого да пайгамбарыбыз хадистеринде айтып өткөн да. Константин Рим империясынын Константин деген ал өзү да ошол жалгыз кудайлык арийдин ишениминде өткөн. Аны изилдегендер тапса болот. Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келген Куран китепте дагы айтылынат. Ага чейинки келген ыйык китептерде дагы бул пайгамбарды сени 5 колуңдай тааныйт. Бирок алар өздөрүнөн чыкпаганы үчүн гана сени кабыл албайт дейт. Бирок ошол эле учурда ошол учурдун жалгыз кудайлык ишенимин кармангандар пайгамбарыбызды тааныган. Ошол эле жөөттөрдөн болсун, ошол эле христиандардан болсун таанып ушул чыныгы пайгамбар деп ишенишкен. Эми ал учурда аябай аз санда болгон, бирок баары бир болгон. Болгондо да мындай весимейт эткен кээ бир ошол учурдун поптору, ошол учурдун жөөттөрүнүн башчылары болгон. Алар жөн гана өздөрүнөн чыкпаганы үчүн гана ал нерсени мындай жүрөктөрүнө мөөр басылып дейт го, ошого кабыл алган эмес. Эми жалпы геосаясат боюнча Африка азыр телевизордон көрсөк, интернеттен көрсөк, ушунда кыйналган элде Африкачы баары көрүп жанагындай ошончолук деңгээлге түшүргөн да. Болбосо азыркы ушул заманга чейин бир дагы бай, ошол эле Илон Маск, ошол эле Марк Цукербергдин да байлыгы Африканын падышасынын байлыгына жеткен эмес. Мали деген шаар болгон, ошонун падышасынын атын эстей албайтам. Ошонун падышасынын байлыгы ушундай болгон, өзүнүн элинен баштап ажылка барып жолдон көптөгөн имараттарды, медицинский окуу жайларды, мечит медреселерди, өтө көп иштерди жасап барып келген. Ошондо да байлык азайган эмес, жалпы эле Африканын байлыгы өтө чоң болгон. Колонизаторлор барып байлыктарын алып ошондой кордукка түшүрдү. Ошол эле мисалга Сирия болсун, Ливия, Ирак болсун бир окуялар өздөрү уюштуруп, уюмдарды уюштуруп туруп, алардын мамлекеттин ресурсун алып атат. Ошол эле Афганистан, Россияда бир кирип согуш кылды, Америкада бир кирип согуш кылды. Талибан дегендер кыргызча которгондо илим алуучулар, талип, студенттер, жергиликтүү жарандары өзүнүн элин жери үчүн күрөшүшкөн. Акыбетинде аны мамлекет катары тааныды. Биздин мамлекет да тааныйт, башка ошол эле СНГлер дагы тааныйт. Жанагындай конференция аркылуу эркелерине азыр чакырып байланышып жүрүшөт. Жалпы эле дүйнөлүк СМИлерде чоң СМИлер жөөттөргө караштуу же болбосо да башкаларга караштуу да алар өзүнүн погодасын создавать этип, мынакей бузукулар ушулардан чыгат. Бузукулар мындай болот деп туруп таңуулап койгон. Анан мындай бир башкача бир картинаны, рамканы кийгизип койгон да. Ошентип мамлекеттерден бир уюмдарды киргизип, аларга согуш ачып, мамлекетин талкалап, ресурсун алып, анан ошол нерсени эле дүйнөлүк бир саясаттын мындай бир башка рамкага буруп, өздөрүнүн таасирдүүлүгүн өстүрүп, жалпы жарандарды бул светтик илим, бул шарият илими деп бөлүп, илимден алсыратып туруп, ошонун эсебинде жанагындай фанаттарды чыгарып атат. Эгер баардык илимдерди алып, эс акылы курч,
зээндүү мындай позициясы күчтүүлөр болгондо илим билимге суусаган, илим билимге аракет кылгандар эч убакта фанат болбойт. Көпчүлүк эле туура аны четке какпайбыз. Фанаттар да бар. Ашкере мындай бирөө сүйлөсө эле ой деп мындай учуп кеткендер бар. Алар илимсиздиктен. Анткени ак карасын билбейт, адал арамын билбейт. Кимиси туура, кимиси жалган экенин билбейт дагы. Ой ушунуку туура экен деп эле ошол рамкага отуруп алат. Бул бирден бир саясат. Башка ошол бир мындай бир бузукулукту киргизгиси келгендердин. Илим билим алгандар андай туура эмес бир пропагандага эч убакта илинбейт. Ошондуктан ар дайым баардык илимди окуп, болгондо да туура эмес булактардан эмес, таза булактардан окуп аракет кылыш керек. Израилде чоң ислам университети бар. Ал жакта аябай исламдын ийне жибине чейин окутуп, мамлекеттерге жөөттөр өзүнүн уюмдарын киргизет. Секта. Жалпылай ошондой туугандар таңдын таза абасы менен билген эткенибиздин кичине жерлерин айттык. Кызыккандар болсо дагы да изилдеп, таза тарыхты мисалга мен азыр Кыяз Молдо Касымов агайлардын жазгандарын окуп турам. Кыргыйбек агайдыкы бар. Дагы ушундай бир сонун таза тарыхчыларыбыз бар. Дагы башкалары бар, алар бир мурдагы большевиктердин пропагандасына сиңип калган бир акылсыздар. Эми эрчиме, сокурлар. Ошол эле СССРдин учурунда деле биздин репрессия болуп кеткен ата-бабаларыбыз деле саткандар болгон. Ошондуктан андайларга маани бербей эле тазасын окуп аракет кыла берсек, сонун тарыхчы агайларыбыз бар. Мен аябай сүйүндүм ошол нерсени окупчу. Анан бул нерселердин баарын неге айттым? Тарых окуйлуу жаштар. Неге дегенде тарых окубасаң, интернеттен ким кандай маалымат чыгарса, ушунуку туура экен деп туруп эрчийсиң. Туп-туура экен, мына ишене тургандай айтып атат. Серьезно айтып атат деп туруп кабыл аласың. Тарых окуп, ким экенин, кайсыл эл кандай экенин, кимде кандай идеологиясы бар экенин билсең, жок. Мунун демек бул мындай кооз өңүнөн артында бир саясаты бар экенин деп түшүнөсүң. Ошондуктан сөзсүз тарых окуп, изилдеп, илимдин көпчүлүгүн алып, жалпы эле баардык илимди чогуу алыш керек, айрыкча илим алып жүргөн туугандар. Мен деле илимдүү эмесмин, колдон келишинче илим алганга аракет кылып жүрөбүз. Эч бир адам мен илимдүүмүн, андаймын, мындаймын дей албайт. Баарыбыз эле аракет кылабыз, акыретте да ошол аракет кылганыбыз үчүн гана суралат. Сен эмне үчүн идеалдуу болбодуң деп суралбайт, неге ошол жакшылыкка аракет кылбадың деп суралат. Бизге тийиштирип аткан шаман боюнча да айта кетпесек болбос. Бизге эч бир тийиштиги жок кыргыз элине. Азыр мисалга алып айта турган болсок, биздин мисалга ошол эле урулук мындай туугандык жагыбыз бар, Алтай, Тыва, Хакас, Россиянын карамагында. Ошолордун баарын шаман кылды дагы кул кылып койду. Азыр деле ошол өздөрүнүн ошондой түшүнүгү бар. Биз ушундай шаман сыяктуубуз, албыз булбуз дейт. Бирок кул сыяктуу кече мисалга Россия Украина согушунда дагы эң передовойго каалайбы биринчи ошолорду койду. Ошол эле орустардын пропагандасы, ошол эле Европанын пропагандасы эмне үчүн бизге шамандыкты таңуулагысы келип атат. Мунун бирден бир себеби өткөндө Ирина Карамушкина айткандай эле, силер жапайы болчуңар. Силер тоодо жүргөндө илим билимди биз үйрөттүк. Маданиятты биз үйрөттүк. Столдо кантип отуруп тамак жегенди биз үйрөттүк. Силер жапайы элеңер деш үчүн бизди шаман кылыш керек. Шамандар чын эле жапайы. Биз эл курган, каганат курган, биздин кыргыз каганаты турганда Россиялар мындай бир князь болуп бөлүнүп, ошо князьдар бизге налог да төлөп турган. Таза тарых ушундай. Бирөө айтып андай болгон, мындай болгон деп койсо эле, аны ээрчи бергидей биз андай эл эмеспиз. Чуба устаз айткандай, сен кул болгонсуң. Ал кулчулук майрамды ошо 8-мартты сен майрамдайсың. Биз андай болгон эмес, биздин элибизде андай кордуктар болгон эмес. Сен кул болгонсуң, сен майрамдай бер ошо кулчулуктан чыккан күнүң деп. Ошондой шаманизмди бизге таңуулаш үчүн бизди жапайы кылып, анан мындай үстөмдүк кылганга жеңил болот. Тарыхын билип, кандай эл курган, кандай мамлекет курган, кандай биздики озеки маданиятыбыз аябай күчтүү болгон. Анткени башында жазма маданият, андан озеки маданият болуп, ушундай биздики аябай чоң. Анан тигилер өздөрүндө бир маданияты жок дагы, ар кимден оккупация кылып, уурдап, антип мынтип алып бизге акыл үйрөткөнгө алардын моралдык укугу жок. Ошондой, анан бизге жанагындай сырткы пропагандалар маданиятты үйрөттү дегендер бизге таштанды балдар үйүн ачып берди. Анан өзүнүн ата-энесин таштай турган каарлар үйүн ачып берди. Андан башка эч нерсе үйрөткөн жок. Биздин дастаркон үстүндөгү озеки маданиятыбыз, жалпы эле биздин өзүбүзгө тиешелүү тазалыгыбыз алардын мындай айтып атканынан аябай көп эсе эле жогору.
таза.